Бүгін Ишеналы Арабаев атындағы Кыргыз мамлекеттик университетинде эл аралык араб тили күнүнө арналган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Ага Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Абазбек уулу, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин 2-чи саясий департаментинин директору Азамат Алмакунов, Ас-Сафаби өкмөт уюмдар борборунун аткаруучу директору Ибрагим Малсагов, Ас-Санабил коомдук кайрымдуулук фондунун башчысы Махаммед Али Абделкарим, Жамияти Ас-Салам Лил Амаль Аль-Инсания валь Хайрия коомдук кайрымдуулук фондунун өкүлдөрү, университеттин курам жетекчилери жана теология бөлүмүнүн окутуучулары менен студенттери катышты. Университеттин башкы корпусунда араб тилине арналган сүрөт көргөзмөсү уюштурулган. Ушул араб тилин сапаттуу окутууда биздин мугалимдерибизге чоң жоопкерчилик жүктөлгөн. Ал эми биз сөзсүз тил үйрөнүүчү мамлекет менен сөзсүз кызматташабыз да. Ошол биз кызматташкан дагы бир мамлекеттердин бири бул Сауд Араб падышачылыгынын элчилиги. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой мына бүгүн Кыргыз Республикасындағы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ибрагим бин Аль-Ради мырза биздин университетке келди. Мен ойлойм, биз сөзсүз бир эле араб тилин эмес, деги эле студенттерге сапаттуу билим берүүдө эл аралык байланыштар сөзсүз биз үчүн маанилүү да. İş-çarabızды açık деп жарыялоого уруксат бериңиздер. Араб тили эл аралык күнүн белгилөөгө арналган иш-чарада Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Абазбек уулу, Сауд Араб падышалыгынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ибрагим бин Ради Аль-Радинин Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан билим берүү чөйрөсүнө дайыма ар тараптуу колдоо көрсөткөн, өзгөчө салым кошкон, жигердүү ишмердиги үчүн Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин кызматташтык салымы үчүн медалин тапшырды. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окумуштуулар кеңешинин чечиминин негизинде университеттин ректору Айгүл Абдыраева Сауд Араб падышалыгынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ибрагим бин Ради Аль-Ради мырзага Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ардактуу профессору наамын ыйгарды. Элчи мырза өзүнүн терең урматын жана чоң ыраазычылыгын билдирип, мындан ары эл аралык кызматташуу, достук мамилелер жана гранттык кайрымдуулук иштери Кыргыз Республикасында улана бере тургандыгын билдирди. أولا أنا سعيد جدا صراحة بحضور هذه المناسبة في جامعة Арабаев الجامعة العريقة. Урматтуу университеттин ректору, урматтуу окумуштуулар кеңеши, урматтуу студенттер, сиздерге терең сый, урматымды жана чоң ыраазычылыгымды билдирип, мындан ары эл аралык кызматташуу, достук мамилелер жана гранттык кайрымдуулук иштери Кыргыз Республикасында улана бере турганын билдирип кетмекчимин. Эл аралык араб тили күнүн жогорку деңгээлде салтанаттуу белгилеп жаткандыгыңыздар үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Сиздердин университеттин ардактуу профессору наамын алуу мен үчүн сыймык жана чоң жоопкерчилик. Теология бөлүмүнүн студенттери тарабынан даярдалган араб тилинде көркөм окуу болуп, алдыңкы студенттерге ардак грамоталар тапшырылды.